Кадыр түнү. Рамазан айынын 27-түнү. Бул түн көпчүлүк көз караш боюнча кадыр түн болуп саналат. Ушул түнү Кур'ани Карим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлө баштаган. Аллах Таала Кур'ани Каримде биз Куранды кадыр түндө түшүрдүк деп эскертет. Бул түндөгү ибадаттар 1000 айдан артык эсептелерин Аллах Таала билдирген. Ошондуктан бул түндө чын ыхласынан дуба тилек жасалса кабыл болбой калбайт. Жогорку касиеттүү түндөрдө мусулмандар үчүн өзгөчө бир намаз окуу анык бекитилбесе да, Аллах Таалага белгилүү касиеттери бар болгондуктан бул түндөрдө башка демейки түндөргө караганда көбүрөөк ибадат дуба кылып, намаз окуу, Куран окуу сыяктуу жакшы иштерди аткаруу менен өткөрүү зарыл. Айрыкча бул түндөрдө каза намаздар болсо толуктап окуу, таспих, зикир же салаваттарды көп айтуу менен бирге, күндүздөрүндө ороза кармап, адамдык акысы барлардын акысын өтөө, кедей бечараларды жоктоо, соопчулук кайрымдуулук иштерди демейкиден ашыра көп жасоо талап кылынат. Жогорку түндөрдө эң аз болгондо 2 рекеттен же күчү жеткенче нафил намаздарды окуу көптөгөн соопторго эгедер кылат.